Assalamu alaikum. Урмат көрермандар, кутман таң барыңарга. Мен талаларда чуркап кетип жатам. Эртеменки зарядка, разминка. 26 күн бүгүн ачкачылык жасап атам. Голодание, очищение, тазалоо. Өткөнкү бөлүмдөрдү мен айткам, 24 күн болгондо мен өзүм ден соолугум үчүн жасап атам. Эң алгач очищение, ашча салмактан кутулуу, анан ички майларды эритип, ички организмдерге дем берүү. Ушул эң чоң менин эң чоң максатым ошо. Ден соолук үчүн, жакшы кыймыл үчүн. Эми бүгүн өткөнкү видеолорумду айтып өттүм. Тамактан эмнеге зависимый болобуз? Анын түгү эмне? Мен айткам, анализ кылсаңар, тамакты дагы жегенди башкарса болот. Ушул анализге мен жардам берип коеюн. Кээ бир адамдар кантип баштайм деп атат да. Основной бул негизги нерсе бул психикалык көйгөй адамды психологик барьерден өтүүсү керек. Эмне үчүн тамак жейт адам? Эмне үчүн? Эң алгач кубат үчүн жейт, туура. Ал кубат үчүн, бирок кубат үчүн канча кетет адамга десе, кичине эле кетет. Кичине тамак кичине эле жесе, бир пияла тамак менен дагы көп сааттап жүрсө болот адам. Ушул кубатка жетет. Же болсо кичине чынында бир чыны жесе деле болот да. Биз эмне кылабыз? Биз негизи андай кылбайбыз да. Неге көбүрөөк жегибиз келет десе, ал даамдын артынан чуркоо. Даамдын артынан чуркап, ошо даамдын артынан келе турган лаззат деп коебуз го. Рахатты артынан чуркоо. Рахат алганга аракет кылуу. Мисалы үчүн, бир шашлык менен адам тоет. Негизи. Бир шашлык менен тоет. Жоон адамдагы, мындай арык адамдагы бир шашлыктын эти менен көп жүрсө болот да. Бирок биз эмне кылабыз? Бир шыкты жегенден кийин ошо шыктагы шашлыкты дагы калгандарын дагы жегибиз келет. Жей беребиз. Биз рахат алганды жакшы көрөбүз. Курсак толуп барат ошондо. Мисалы, аш жесең, аш жегениңден кийин, чайхананын ашын айтып атам, негизи майларын өткөндө муну мээге барат, мээде рахат алабыз анын даамынан. Бирок ошо ашты тарелкага салып туруп эле узак чайнап туруп, муну жерге жеткенде молочный нерсеге айланып калат, сүткө окшоп калат. Ошо сүттү ичкенде адам даамын сезет. Ушул узак чайнап туруп жегенден кийин какой-то бир кичине убакыт өткөндө сабыр кылып турса, адам тойгонун билет. Бир пияла тамак менен дагы узак чайнап, узак турса. Ал рефлекстери бүтөт. Биздин негизги душманыбыз бул ачкөздүк. Биз кызыл чырак жаңыча тамак жейбиз ар дайым. Курсак тоголок болуп чыгып кеткиче деп коебуз. Ушул ашча салмак алганда, анан ички организмди боордун, ашказандын чарчап, талыкып, кыйналышына себеп болот, негизги нерсе. Ошого биз эмнеге зависимийбиз? Зависимый тарабыбыз, адам ар дайым жашаганда рахат издеп жашайт. Рахаттанып жашайт. Мисалы үчүн суу ичсе, чаңкагын басылгандан кийин калганын рахат алуу үчүн гана ичет. Деп акырга чейин ичкенге аракет кылат да. Бардык нерселер, чегинен өтүп кеткен нерселер бардыгы рахатты улантуу үчүн гана алат. Мисалы үчүн тамакты деле, ашты бир тарелка менен тоет өзү, же бир чин менен тоет. Адам бир табак жегенге аракет кылат. Этти дагы ушундай жегенге аракет кылат. Неге? Алып аткан рахат улантылуу болсун, узак болсун. Узак рахат алганды каалайт да адам. Ошо рахат бизди семиртет. Рахат бизди кандайдыр ашча салмак алып,
кыйналышыбыз, анын артынан, рахаттын артынан кыйналуулар бар. Кыйналып адам азап тартышы мүмкүн. Ашча салмак ар дайым азап берет адамга. Ашча салмак эч качан, эч убакытта жеңилдик бербейт. Ошого достор, негизги нерсе ошо рахатты түшүнүү. Бир жегенден кийин ушул даам бар. Мында дагы ушул даам. Мындай койгондо кичине жеп туруп, мында дагы ушул даам. Аны жегеним менен дагы даам бар деп ишемесеңер чайханага барып, же бир столовой кирип, 2-3 тамакты койгула. Андан кичине жегиле, бир аз күткүлө. Күткөнүңөрдөн кийин кичине уже жегиңер келбей калат. Чайнап, узак чайнап ошол жөнүндө чайнаганыңарды акыркы чейин рахатын алып, чайнап жегениңерден кийин анын жегиң келбей калат. Эми баарын жейиш керек деп коесуң, убалбасын деп коесуң. Анан акчаң кеткенинен ачып, бооруңа ачып жегиң келет өзүңө. Акча бердим деп. Ошо эң чоң душманыбыз бизде. Анан кийин достор, ошол рахатты ар дайым биз контролдошто үйрөнүшүбүз керек. Рахаттан каныгып, мындай болду, ушул жетет, калган дагы ушул рахат деп рахатты түшүнгөндү үйрөнүшүбүз керек. Биз организмибизди өзүбүз түшүнүшүбүз керек достор. Ошондо гана биз зависимиликтен чыгабыз. Байланып калуудан чыгабыз тамактан. Тамакка байланып калуу бул ар дайым баарыңарда бар да. Бүгүн каякта чай ичабыз, каякта обед кылабыз. Бүгүн достор менен каякта чогулуш, кайсыл кафеге барабыз, кайсыл чайханага барабыз деген ой жүгүртүү ар дайым ушул нерсе жүрүп калат мээңерде. Ошондон кутулуп, ошондон кичине эркин сезип өзүңөрдү, тамактан зависимий болгондон чыксаңар, анан өзүңөрдү салмагыңарды дагы неме кыласыңар, контролдой аласыңар, ээси боло аласыңар. Алгач өзүңөрдү мээңерди ээси болушуңар керек. Бул бардыгы ашча салмактын душманы ар дайым себеби, негизги себеби бул психологиялык көйгөй адамдагы. Психологиялык көйгөй. Өзүбүздү мындай ой менен оңтуруп коебуз да. Деп өзүбүздү тынчтантырып коебуз. Бул Кудай берген нерсете, туура Кудай берген, анын талаш жери жок ал сөздү. Бирок биз туура узак жашабашыбыз мүмкүн. Алла айткан жашоо жашайбыз. Бирок биз сапаттуу жашашыбыз үчүн дагы өзүбүзгө жараша салмакта болушубуз керек. Жашообуз сапаттуу, мындай ар түрдүү нерселерден нормада жеп, нормада кыймылдап, нормада барып, нормада кийинип каалаган кийимибизди өзүбүзгө жарашкан. Анан ден соолугубуз жакшы болуш үчүн дагы мындай айтканда бул сүннөттү дагы тирилтиришибиз керек. Эң негизги нерселерден бири бул адамдын ден соолугу үчүн, өзү үчүн күрөшүү. Достор, азыр ар кандай бала токчулуктан, жокчулуктан эч кандай жокчулуктан бала жок. Бардыгы токчулуктун баласы. Токчулуктун баласы бардыгы. Ошо токчулуктун кесепети көп азыр. Жокчулуктан жок, курсагы ач адам аз. Анан жөн деле оорудан семирип кеткен деле аз, анчалык адам санактуу эле эсептелип эле чыгат. Негизги нерсе бул психологиялык. Ушул психологиядан күрөшкүлө алгач. Анан кийин баргыла. Өткөндө дагы айттым. Вахима кыла турган адамдар гастрит болом, мындай деп ачкачылык кылсам, же мындай канмасам, диета кылсам дей турган адамдар кылбай эле койгула. Алар анык болот. Жок, спокойный болуп, тынч өзү өткөрө турган, аңдап ушул нерсени бара тургандар гана ошо ачкачылык, анан өзүн аздырганга барыш керек. Ал психологиялык өзүн кармап алган адамдар. Достор, эмнеден баштагыңар келсе, кирип көргүлө. Мен мурунку видеолорумда айткам, корксоң, корккон тарабыңа карап жүр деген. Корксоң, корккон тарабыңа карап жүр. Ошондо ачык айкындашат, бар жок. Ачыкталат. Корккон нерсең коркпой турган, оңой эле жөнөкөй нерсеге айланып калат. Көрүшкөнчө достор, Урмановтууда бирге болуңуздар, комментарийлер жазыңыздар. Калган суроолорго дагы жооп берем. Мына 26 күн мен тамак жегеним жок.
Suu menen neme kılıp atam, açkaçılık kılıp atam. 10. günden keyin 5 günde bir kichine 100 gramdan mömө jep turdum. Жүзүм основной, ич катып калбаш үчүн. Ичектерге ушундай жардам болуш үчүн. Көрүшкөнчө, суроолоруңор болсо жооп берем. Дагы кичине калды. Ачкачылыгым бүтүшкө. Görüşürüz.